Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен Эки дарыгер программасы. Айта кетсек, программабыздын башында эле биз кыргызча сүйлөйлү, кыргызбыз деп эстеп, дарыгерлердин баарын кыргызча сүйлөтөйлү деген максат менен биз ушул программабызды баштаганбыз. Бүгүн биз дагы шаардын бир ооруканасына келдик. Инсульт, аны кандай дарылашат, кантип реабилитация кылат деген этап менен сиздерге көргөзүп берели. Саламатсызбы, Султан Умурбекович? Саламатсыздар. Өзүңүз жөнүндө кыскача тааныштырып өтсөңүз. Мен бул неврология бөлүмүндөгү невролог дарыгер болуп эмгектенем. Көбүнчө иштеген тарабым бул инсульт оорулары жана ар кандай мээ жана жүлүң оорулары кирет менин специализацияма. Инсульт деген бул интернет баракчасынан көп окугам да. Инсульт жөнүндө бул инсульт деген эмне дегеле ошол жөнүндө айтып бериңиз. Инсультту жөнөкөй сөз менен айтсак, бул инсульт бул мээде кан айлануунун терс бузулушу, курч бузулушу деп айтсак болот. Инсульт кантип биз инсультту биле алабыз да? Дегенде инсульттун кандай түрлөрү бар эгер бар болсо? Эң негизги эки түрү болот. Бул ишемический инсульт деп коет расмий тилде айтсак. Бул эгерде кан тамырдын ичи кысылып калса же анын ичинде тромб кан уюлган туруп, анан ошо кан айлануу бузулса, бул ишемический инсульт болсо. Эгер мындай мисал айтайын, кан басымы аябай жогору бийиктеп кетсе, кан ошол маалда жарылып кетсе, бул кан мээге куюлса, бул геморрагический инсульт деп айта алабыз. Бул негизги эки түрү болот инсульттун. Клиникалык кандай белгилери бар? Жакындары мисалы үчүн көрө алабы ошо белгилерди? Бул терс башталат, же улгайган адам болсо, балким уктап, анан эртең менен инсульттун белгилери менен ойгонуп калат, же бир жумуш иште жүрсө, же эште магазинге бараткан учур болсо, же көчөдө бул аябай курч убакта башталып кетсе болот. Эң негизги белгилери бул бет кыйшаят, сөз сүйлөө начарлайт, дененин жарым тарабын кыймыл аракети начарлайт. Ошо үч негизги белгилери менен инсультту аныктаса болсо. Эң башкысы бул убакыт, бул аябай курч башталат инсульт, же эсин жогото алабы? Эсин жогото алат. Инсульттун мындай тяжесть деп коет да, орусча. Оорулушуп, анан деңгээли ушундай бийик, мээнин ошо генендигин көп алса, ошол учурда эсин жоготуп, өзүнө келе албай калышы мүмкүн да адам. Мына ошо сиз белгилерин айтып атасыз. Эмне үчүн адам менен ушундай инсульт болушу мүмкүн? Кандай себептери болушу мүмкүн? Эгерде адамдын кан басымы аябай жогору болуп кетсе, же ылдый, же өйдө болуп ошентип ойноп турса, эгерде кан тамырларда жанакындай май бляшкалар болот да, туура эмес тамактануудан. Ошондой пайда болуп, ал аябай кеңейип кетсе, анан кан тамырдын ичин толук каптап алса, ошондо дагы болушу мүмкүн. Дагы бир эң көп себептер бул жүрөк оорулардан пайда болот да. Эгерде ар кандай адам өзүнүн ойнөкөт ооруларын контроль кылып, анан убакыты менен дарылабаса, бул жүрөк оорулары аябай көп инсульттарга алып келет. Анан ар кандай аябай кездешкен себептери болот. Бул ар кандай аутоиммунный оорулар болот, кан оорулары алып келиши мүмкүн, жанакы системный ревматология тарабынан аябай көп оорулар дагы болот. Алар деле ошо инсульттун себептерине кириши мүмкүн. Мына сиздер айтып атпайсыздар, көбүнчө сиздер инсульт менен жабыркаган
бейтаптар сиздерге кайрылышат депчи. Эми бизде деген башка ооруканалар деле бар. Бирок сиз эмне менен өзгөчөлүнүп дарылоо ыкмасы бар. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ар кандай ооруларда ар кандай ыкмалар болот. Азыркы учурда инсульттан кийин адамдар көп майып болуп калып атат. Ошол бирок дүйнөлүк алтын стандарт бар инсультту дарылоо боюнча. Бул тромболитикалык терапия деп коет аны. Ушул тромболитикалык терапия алдыңкы болуп биздин Виданта клиникабызда киргизилген. Азыркы учурда эгерде инсульттун башталышынан 4 саатка чейин больницага алып келип ошо кан тамырдын ичиндеги ошо тромболитик дары менен тромбторду убакыты менен эритип койсо ошо майып болуп калууну алдын алса болот негизи. Анан дагы бир жолу сурап коеюн, сизден башында айтып кеттиңиз, ишемический, анан кийин геморрагический деген түрү бар депчи. Бул эки түрүнө тең эле колдонсо болобу ушул ыкманы? Жок, бул ыкма ишемический гана инсультта колдонушу керек. Негизи ишемический инсульт статистика боюнча 70-80% бүт инсульттардан алат да өзүнө. Көбүнчө кездешет. Геморрагический инсультта такыр бул дарыны колдонсо болбойт. Демек, убакыт абдан маанилүү экен да, эгер ошондой клиникалык белгилерди эгер туугандары, жакындары мисалы үчүн байкаса, ошол замат бул жака алып келиш керек экен. Азыркы учурда дүйнөлүк стандарт бул убакыт. Эң башкы бул убакыт. Англис тилине need to needle time деп коет. Бул эшиктен ошо инсульт башталган жерден больницага чейин алып келиши, бул канча ошо убакыт кыска болсо ошончо адам өзүнө келиши деңгээли көтөрүлөт да. Эгерде убакыты менен больницага алып келип керектүү чаралар ошого көрүлсө, анда ошо майып болуп калууну алдын алуу болот. Бул көп чоң мүмкүнчүлүк бар ошого. Демек, ошо сиз айтып атасыз, өтө өнөмдүү болгон бул убакыт депчи. Эми туугандары кантип билет, анан канча убакыт өттү, анан мындай атайын бир диагностика сиздерге барбы? Негизи бул ошо негизги 4 белгилерин эгерде көрсө, бет кыйшайып калганы, сүйлөө сөздүн начарлашы, жарым дененин жарым тарабынын иштебей калышын көрсө, ошондо туугандары эмне кыла алат? Ал тез эң башкы жардам бул убакытка карап, негизи больницага алып келиш керек, дарыгерге алып келиш керек. Дарыгер назначенияларды жазайт, керектүү анализдер бар, сөзсүз томографияны өтүш керек, инсульт кайсы жерде, канча размери канча экен, ошонун баарын билүүчү, бул уже дарыгердин жоопкерчилиги. Анда сизден сурайын дегеним, бул профилактика деп коебуз. Эмне кылыш керек, кандай чараларды көрүш керек, аракеттерди көрүш керек, ошо инсульт болбой калайын деп эгер аракеттенсе. Биз көп көнүп калганбыз. Дары-дармектерди убакыт менен ичип, көп ооруларды дары-дармек менен дарылоо, бирок дарысыз эң биик деңгээлде турган ыкмалары бар. Бул кан басымды убакыт менен өлчөп, эгерде кан басым жогорулап турса адамда, ал кан басымды бир күндө 2 мал өлчөп, туура дарыларды ичиш керек, туздуу тамакты азыраак жеш керек, майлуу тамакты азыраак жеш керек. Көп майлуу туздуу тамак кан басымды көтөрөт. Майлуу тамак бул кан тамырынын ичинде ошондой май бляшкаларды кеңейтет.
анан стресс азыр аябай бүдөмүк учур болуп атпайбы, стресс ар бир адамыбыз ошо Карл ошо ар кандай психологдор айтчу экен 20-кылымда биз ушундай стресс убакытка келебиз деп, балким ошол убакыт азыр келип калды. Көп адамдар стрессти жеңе албай ошо өнөкөт оорулары курчулашат да. Эгерде балким психологдун жардамы кээбирде ал кесип менен да кездешип туруш керек. Анан туура тамактануу, эң башкы диета, инсультту алдын алуу диетасы бул Кара деңиз жергесинде жашаган элдер бул дүйнө жүзүндө эң аз инсульт менен кездешет экен. Эмне деп изилдесе окумуштуулар чыгыптыр да, ошо тамактануудан көп байланышы бар экен. Аларда тамактануусунда тузу аз, аябай көп жер жемиштер, деңиз аздыктарын көп жешет. Анан омега-3, анан оливковый масло, ошо витамин Е толуп турган оливковый маслосын бүт тамактарга кошо берет экен. Инсульт боло электе же инсульт болгондо биз ошо оливковый маслоны сунуштайбыз. Анан биздин тамактануубуз азыр туура эмес экен да, бул аябай көп майлуу тамак болуп атат да. Анан ошол үчүн ишемический инсульттун да түрлөрү бар да. Атеросклеротический деп коет инсульт. Бул Кыргызстанда эң көп кездешет экен. Бул эмне белгилейт? Бул биз туура эмес тамактанабыз дегенди белгилейт да. Салмагы мисалы үчүн салмагы чоң болсо ошону түшүрүүгө аракет кылыш керек. Диета кармап, бул толук башы менен бүттөн баш айрыдым деген эмек эмес. Бул өз убакыты менен баары жазуу, алдын алуу, бул ошо өнөкөт ооруларыңды туура дарыла, тамактанууну өзгөрт, кан басымыңды контролдоо, убакыты менен дарыгерлерге кайрылып туруп поликлинический спорт менен бир жумушта столдон турбай отурсаң, эмеге ошо спортко машыгып же 5 мүнөткө туруп кыймыл аракет кылып койсоң деле бул денеңе боюнча чоң жардам ошо. А эгер мына айтып атасыз го, убакыт абдан үнөмдүү депчи, эгер мисалы үчүн ошол адам эгер өткөзүп жиберди ошол убакытты 4,5 саатты өткөзүп жиберсе, 6 саатпы, 8 саатпы, 10 саатпы байкабай калды же болбосо уктап жаткан мезгилде болчу, ошол убакта кандай дарылоо ыкмасы барбы? Дарылоо ыкмасы көбүнчө бул сөзсүз инсульт болгондон кийин бул больницага жаткырылат, больницадан курс алыш керек. Бул терапиясы кан суюлтуучу дарылар кошулат, ашказанды сактоочу дарылар кошулат, кан басымды контроль кылган дарылар кошулат. Ар кандай түрдө терапия колдонулат, бирок эң көп жардамы бул реабилитациядан түшөт да. Кыймыл аракет менен дарылоо азыркы дүйнөлүк бул дагы бир ошо инсульт өткөрүлүп жиберсе убакыты менен бул дүйнөлүк дагы алтын стандарт да. Ар кандай ошо кыймыл аракет ыкмалары менен адамды майып акыбалдан ошо мындай ден соолугу толуп турган акыбалга алып келиши, ошо реабилитацияга алып келе алат. Демек сиздерде ошол ыкмалардын баары бар экен да, бул неврологиялык кандай клиника болгондуктан, Бизге эң көп ошо инсульт оорулары кайрылышат. Негизи көп оорулары кайрылышат. Бул жүлүң оорулары, ошо периферический кол, бут, нервтер үшүп же воспаление болгон оорулары кайрылат. Бирок ошолордун эң көп инсульт кайрылат да. Ошол үчүн биздин бөлүмүбүз, биздин больницабыз көбүнчө инсульт ооруну айыктырууга ошондой багыттарын баары ошого колдонгон да. Азыр кандай реабилитация чаралар көрүлүп, кандай ал аткарылып атканды өзүңөр көрсөңөр болот. Мына биз реабилитация бөлүмүнө келдик. Бизге дарыгер Жаңыл Бакерденовна бизге баарын көргөзүп түшүндүрүп берет. Саламатсызбы, ооба, биздер калыбына келтирүү реабилитация бөлүмүнө келдик. Бул жакта бизде ар түрлүү
пациентке жардам көрсөтүлөт. Бул массаждан башталат. Мисалы, массаждын кол менен жасаган түрү бар, атайын аппарат менен жасалган түрлөрү бар. Бул денедеги ооруну азайта турган, жанагындай спазмды азайтат. Келсек болот. Бул жакта азыр бизде бейтап аппарат менен массаж алып жатат. Бул прессотерапия аппараты дейт, денедеги шишиктерди, отёкту азайта турган жардам берет, анан денедеги ооруну басаңдатканга жардам берет. Бул жакта болсо азыр бейтап жок, бул кол менен массаж жасаган атайын койкаларыбыз. Бул болсо биздин машыгуу залы. Бул жака биз бейтаптарды бөлүмдөрдөн түшүрүп, алар менен машыгууну өткөзөбүз. Бул жакта биздин инструкторлор, дарыгерлер ар бирөө индивидуалдык түрдө жекеме-жеке пациенттер менен иштешет. Оорусуна жараша ар түрлүү кыймыл-аракеттер жүргүзүлөт. Ошо машыгуу залынан башка, массаждан башка дагы реабилитация колдонулуучу? Бизде жанагы машыгуудан жана массаждан тышкары аппараттык физиотерапия бар. Бул УВЧ, магнит деген сыяктуу ар түрлүү факторлор колдонулат. Алар дагы ооруну басаңдатууга, мышцаны жанагы булчуңду жибитүүгө жардам берет. Андан тышкары бизде логопед дагы иштейт. Ал жанагы тилден калган адамдарды, сүйлөөсү начар болгон адамдар менен иштеп, жакшыртканга жардам берет. Ошондой эле бизде биринчиден болуп өлкөдө эрготерапевт деген специалист иштейт. Бул жашоодогу күнүмдүк активдүүлүктү кайра калыбына келтирүү деген да. Жана колу буту начарлап калган адамдарга кайра кийимди кантип кийиш керек, туура колдонуп, тамак ашты жеш керек, кандай отуруп туруш керек, ваннага кантип кирип чыгат деген сыяктуу күнүмдүк бизге жөнөкөй эле сезилген нерселерди кайра үйрөтөт. Дагы бир ошо дарылоо жаңы бир ыкмаларды колдонуп эткенсиздер да? Ооба, бул комплекстик подход деп коет, мультидисциплинардык. Биз ушул клиникада ошондой подходду, ошондой жолду колдонобуз. То есть бир эле бейтап менен, бир эле оорулуу адам менен көптөгөн специалисттер ар бир өзү тарабынан иштейт. Ошондо бардыгыбыз бириккенде жакшы жыйынтыкка келебиз да. Жыйынтыктарыңыз сиздин канча жылдан бери иштеп жатасыз бул жерде? Жыйынтыктар алдыңыздарбы? Мен бул клиникада иштегениме 1 жыл болду. Ага чейин мен чет өлкөдө иштегем, бул жакта башка дагы орундарда иштегем. Ошо 1 жылдан бери командабызды чоңойтуп алдык. Анан жанагыдай ар түрлүү жардамды жакшыртып атабыз. Биз өзүбүз талыкпай иштеп, окуп турабыз дайыма. Специализацияларга барып турабыз. Анан кийин биздин оорулуулар дагы алды уже жумушка чыгып, кайра мурункудай иштеп калгандары да бар. Инсульттан кийин. Жыйынтыгы жакшы экен. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен биз бүгүн неврология бөлүмүндө болдук. Кайра калыбына келтирүү бөлүмүндө ал жерде кандай кабинеттери бар экен? Физиотерапия, массаждын түрлөрү, машыгуу кабинеттери бар экен. Демек, инсультка кабылган бейтаптын өмүрү дарыгерлердин, жакшы специалисттердин колунда экен. Өзүңүздөр көп болгондой эле бул ооруканада айыгууга бардык шарттары бар экен. Сиздер менен мен Бигим Айнжит Тимешова болду. Кайрадан көрүшкөнчө.